Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Ак Суу районунун тургундары менен жолугушту. Мында келгендердин басымдуу бөлүгү үй бүлөгө көмөк, мамлекеттик жөлөк пулун алуу, тышкы миграцияга көңүл буруу, ошондой эле социалдык келишим долбоорун пайдалануу өңдүү бир катар көйгөйлөр менен кайрылышты. Айлана деп жазып, аты жөнүн жазып, биз айыл өкмөткө өткөрүп койгонбуз. Анан азыр жегибиз каша кармап, Малинага уже даярданып атканбыз да, заказ да берип койгонбуз. Малина алабыз деп, Тош огородко жетчү 100 миңге эме кылыпчы. Анан кайра ошо заказыбыздан аласыңарбы дейт, анан акча жок болуп калды да, ошого чейин берилеби. Шаарда жогорку кеңеш бар. Алардын баардыгын биз чакырып койгонбуз. Мореке ошоки дагы аземге келип катышып бергиле депчи. Акча районго келди. Айтып коеюн. 196 кишиге 9 миллион сом бүгүн районго келди. Жолугушуу абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Себеби буга чейин ушул көптөгөн жөлөк пул боюнча, соц контракт боюнча бизге бир топ элдер кайрылып суроолорду берчү. Анан бул министрлик ушул жөлөк пул, соц контракт менен түз иштеген министрлик катары кээ бир маселелерди биз айта албачубуз. Азыр министр өзү келип ошол суроолорго жообу берип атат. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен социалдык келишим долбоорунун алкагында район аймагындагы 50 үй бүлөгө 100 миң сомдон берилген. Кайтарымсыз көмөк алгандар тикмечилик, мал чарбачылык өңдүү, кичи ишкерликтерди баштап, аны өнүктүрүүнү колго алышкан. Буга чейин кайтарымсыз каражат алгандардын ишмердүүлүгүн дагы өнүктүрүү максатында аларга 200 миң сом өлчөмүндөгү пайызсыз насыя берүүнүн алкагында учурда мамлекеттик банктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканы белгиленди. 100 миңге мисалы мен күйөөм жазылганда Англияга жумуш иштепчи. Ушул 100 миңге визасы да кетет, эмеси билети да кетет, калган акчасы эмеге тек Англияга которулуп эме болот деп. Биз 2 айдан бери күтүп атабыз да, может ушу менен кетип эле жакшылыктан чыгалы деп күтүп атканбыз да. Демек 100 миң сом жол киреге, барып келгенге и эмеге визага жеткен. Ошондо силер Англияга барганда 6 ай иштейсиңер. Орточо себеп менен 7-8 миң фунт чыгат экен. 8 миң да фунт. Болсо где-то 11 миң доллар болот экен. Анан тиги акчага эмне кылам деп ойнобогула. Тойлор болбойт, машина болбойт. Ушун баардыгын биз өнүгүүгө салыш керекпиз. Соцконтракттын негизинде ушу быйылкы жылы дагы 23 жылга дагы ар бир республика боюнча квоталар берилип, анын ичинде биздин Ак Суу району 196 үй бүлөгө квота берилген. Эми ушул эң негизги максаты ушул ай сайын алып жүргөн соц пособия ушул 1200 сомдон бир балага алып жүрсө, эми бүгүнкү күндө биздин өкмөт башчыбыз ушу жакшылыктан чыгаруу максатында ушул 100 миң сомду алып, ошону өркүндөтүп өстүрүү. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри мындан тышкары Тоң, Жетөгүз, Каракол шаарынын тургундары менен да жолугушуп, көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдору менен бөлүштү. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.